Assalamu alaikum dostlar, Чүчүк Кореядан барыңыздарга салам. Достор, бүгүн сиздерге Porter 2-нин мотор коробка май атканын текшеребиз. Бул портерди жана келип жүргүзүп туруп эле от алдырып текшергенбиз, эч кандай май чачкан эмес. Буюрса азыр кызып калды. Кызгандан кийин дагы бир сыйра тартабыз. Жана кызыган эмес болчу да тартканда. Буюрса бул кызып калды. 2019-га 20-жылкы рестайлинг Porter достор. Артында мачайна суусу бар. Азыр сиздерге майды чачканын текшерип беребиз. Бул таптаза. Эч кандай чачкан жок. Караңыздар. Жок. Себеп машина кызыган жок, жаңы эле жүрдү. Жүргөндөн кийин эле текшерип атам. Эч кандай май чачкан жок. Азыр бир астан кийин кызыйт. Ошондо жүргүзүп текшерип көрөбүз. Майлар азыр тоңуп катып турат. Бир сыйра. Мынакей. Бир астан кийин эметебиз. Бир астан кийин тартабыз. Бул адашпасам, бул жерде тент же болбосо неме болгон, будка болгон. Себеп могу караңыздар. Üstüne alıptır kepkasını. Так, эми азыр жакшы кызыган жок, бирок бир сыйра текшерип коелу. Окей. Так, бисмилля деп текшерели. Эки май атты. Мынакей достор, көрдүңүздөр. Могул жерин тосом эми. Мынакей. Мынакей достор, көрдүңүздөр да. Моторуң өлүп калыптыр, антинтип калыптыр, мынтип калыптыр. Любой эле портерди сиздер кызыганга чейин, анан кызыгандан кийин текшерип көрүңүздөр. Kolum таза. Azırda çıkan yok. Mınakey dostlar, gördüğünüzler de. Mınakey. Aslında hiç kim yok. Biri aslında girip alıp çaçkan yok. Motor özü çaçatar da şunday. Просто men sizlerge bunu koşat öyle koyun degem. Көп эле портерлер чачат деп. Азыр эми заводдон чыккан 0 пробег портерди мен тартып көрүшүм керек. Ошону барып, ал портер май чачабы, чачпайбы деп. Азыр машинаны өчүрүп койдук достор. Себеп май аз калды, өчүр деп бул жактан офистен кыйкырды. Жакшы, тартып алгандан кийин айтты, өчүрүп тартканга чейин неметип атканбыз. Кызытып жүргүзүп койгом да, келип элечи. Тартып бүттүм. Эми ушуну монтаждап туруп, ушул эле жерге жанагы башында тарткан май атпаган видео менен ушу май аткан видеону экөөнү кошуп коем да. Толук көрсөңүздөр билесиздер. Ошол. Жаңы эле портер, номер чечилген эмес, пробег болсо 200 000 достор. Так, эми муну түшүрүп коелу. Мынакей достор, өзүңүздөр видеонун аягына чейин көрдүңүздөр. Эми өз оюңуздарды жазыңыздар. Мисалы билбеген эле бир адам
мотордо май атса ал өлгөнү андай мындай деп койсо, сиздер ошого эле ишенип, мотордо май атса өлгөн экен, мотордо май атса өлгөн экен деп жүрбөңүздөр да. Моторду ачкаңыздар капкара түтүн чыгып, анан кийин же атып, же болбосо аппак же көкмөк түтүн чыгып, анан май атса, ошондо айтсаңыздар болот. Жөнөкөй эле май кичине атып турган болсо, ал эчтеке деле эмес, достор. Бардык эле портерде ошондой. Ишенбесеңиздер, өзүңүздөр да текшерип көрүңүздөр. Любой эле бараткан портерди, же болбосо кошунаңызда, досуңузда, тууганыңызда портер бар да, ошону барып текшерип көрүңүздөр. Сразу от алдырып, текшерип, анан бир аз кызыгандан кийин текшерип көрүңүздөр. Ошол, барыңыздарга ден соолук жана ийгилик. Видео пайдалуу же болбосо керектүү болгон болсо, досторуңуздар менен бөлүшүп коюңуздар жана моторду жакшы билген досторуңуздарга ушул видеону бөлүшүп коюңуздар. Бар болуңуздар.